Биздин кийинки темабыз бул машина айдоо адеби. Машина айдоо деп ошондон баштадык. Себеби биз күндө машина айдайбыз, же машина айдайбыз, же машинага отурабыз, же автобуска отурабыз. Кыскасы транспорт каражаттарын колдонобуз да. Менде мындай суроо. Ушул биздин баягы Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттердин жол эрежесин сактоо бул шартпы, шарт эмеспи? Же бул шариятта айтылбагандан кийин аят хадистерде жок. Машинаны мындай айда, тигиндей айда деген аят жокко? Ооба, туура. Мен айтайын дегеним, кээ бир адамдар баягыдай жергиликтүү мыйзамдарды мындай мында күнөө сооп болбойт деп ойлойт да. Күнөө сооп болот. Макулбу? Мынандай кайсы мыйзам болбосун жоболор бар, мисалда мектепке кабыл алуу, университетке кабыл алуу, жумушка кабыл алуу, кандай неме болбосун жоболор бар го. Ошолорду аткаруу биздин милдетибиз. Ошонун негизинде сооп күнөө болот. Макулбу? Эч качан унутпашыбыз керек да. Бизде тилекке каршы кээ бир адамдар сооп күнөөнү мечитке гана байлап койгон да. Дарат, намаз, орозо, зекет, ажылык болду. Ушунда сооп күнөө бар, калагандай жашай бересиң. Андай эмес. Макулбу? Себеби биздин мына шарият өкүмдөрү келип чыгуусу, усулул фих деген илим бар бизде. Фих илими кантип чыккан, шарият илими, Ошондо бизде өзү Алла Тааланын шариаты 5 нерсени сактоо үчүн келген да, өзү түшүрүлгөн. Биздин мыйзамдар, шариаттын мыйзамы өзү биздин кызыкчылыгыбыз үчүн. Алла Таала муну бизге адал, арам деп койгон. Ал эч кандай пайда зыяны жок Алла Таала үчүн. Бул бир гана пайда зыяны биз үчүн. Алла Таала хадис кудсиде не дейт? Я ибади дейт. Менин пенделерим, лау анна аввалакум ва ахиракум. Эгерде силердин ушул адамдан баштап кану ала qalbi atqa rajul minkum дейт. Эң таква адам, эң таква пенденин жүрөгүндөй болсо дейт. Баарыңар ушу адамдан башка кыймылды миллион, миллиарддаган адамдар баары, баары ушул эң таква адам бул ким? Эң таква пенде бул Пайгамбар саллаллаху алейхи Мухаммад саллаллаху алейхи. Макулбу? Мухаммад саллаллаху алейхи. Ошондой Мухаммадтай саллаллаху алейхи, ошондой таква болсоңор деле дейт. Менин мүлкүмө бир кыпындай пайдасы жок дейт. Мен үчүн кыпынчалык пайдасы жок дейт. Ошондой эле силердин башыңардан аягыңарга чейин, адамдан башка кыйматка чейинки миллиарддаган адамдар баары эң залым, эң жаман, эң күнөөкөр пенде болсо деле дейт. Эң күнөөкөр пенде бул ким? Фир'аун. Фир'аун эң күнөөкөр, ал мен кудаймын деди. Өзүн кудай кылды да. Ошондой болсоңор деле дейт. Менин мүлкүмө кыпында зыяны тийбейт дейт. Түшүнүктүбү? Биздин мына окуган намазыбыз, ибадаттарыбыз баары өзүбүзгө. Ин ахсантум ахсанту ли анфусикум. Эгер силер бир жакшылык кылсаңар, өзүңөр жакшылык кылган болосуңар. Демек, биздин шарият 5 нерсени сактоо үчүн бизде адал адам пайда болгон. 5 нерсени этибарга алып. Биринчиси дин маселеси, Динди сактоо. Мисалы бирөө айтты, мен ушул жерден башка жакка көчсөм болобу деди. Анан биз сурадык, кандай жер дедик. Ал жакта башка бир регион көчөйүн, ал регион бузукулар көп. Араккырлы бузукулар көп дейби? Анда биз айтабыз, жок, сен диниңе зыян тиет дейбиз да, болбойт дейбиз, түшүнүктүбү? Экинчиси нафс, адамдын жанын сактоо. Адамдын жаны бул Алла, ар бирибиздин денебиздеги жан бул Алла Тааланын бизге берген неси, аманаты. Ошондуктан адам өзүн өзү өлтүрсө, бул Алланын мүлкүнө кол салган болот. Үчүнчүсү мал мүлктү сактоо. Бул да ошонун негизинде адал адам пайда болот. Адал арам бизде түзүлгөн. Мисалы ысырап кылган болбойт, акчаны жаман иштерге кылган болбойт. Булар баары ошонун негизинде болгон. Анан төртүнчүсү акыл, адамдын акылы. Ошон мисалы арак ичүү, бул адамдын эсин кетирет.
Адам акылын кетиргенден кийин мас болуп калып төрөмөс иштерди жасайт, бирөөдү өлтүрүп коет мисалда. Же мисалы наша колдонуу, наша ичүү, тартуу, булар баары болбойт, ошонун негизинде. Анан кээде мисалы бир күнөө бир тыйылган нерсе, бир гана нерсе менен чектелбестен анын зыяны баягы мына ушул 5 категориянын баарын камтышы мүмкүн. Мисалы наша, анын зыяны бардык тараптан зыян. Анан 5-нчи нерсе бул не? Адамзаттын тукуму, адамдын урпагы. Ошонун негизинде адал арам бизде пайда болгон. Мисалы адамдардын үй бүлө балдары аралашып кетпесин деп, мисалы бир бала төрөлсө мунун атасы ким? Мисалы ал аял билбей калды да, Кудай сактасын, көп 3-4 киши менен зына кылып койду. Ким атасы ким экенин билбей калды мисалы. Ошондуктан арам болгон да. Ошондой эмелер бар. Демек, айтайын дегеним, биздин азыркы мыйзамдарыбыз деле эгерде ушул 5 нерсенин ичине кирсе турган болсо, ошол эле өкүм чыгат да, адал же арам деген маселе чыгат. Анан бул дүйнөдө ким жазага тартылбай калса, мисалы машинада кетип атып бирөөнү сүзүп алды, качып кетти, бирөөнү өлтүрүп коюп качып кетти, машинасын сүзүп качып кетти, ар нерсе баягы нарушение кылды мисалда. Анын же болбосо кармалып калса деле адам салып, акча берип чыгып кетти мисалда, өлтүрүп салды, чыгып кетти. Кандай акча бердиби, бербедиби, тааныштар кандай факторлор менен, себептер менен чыгып кетпесин, ал киши билиш керек. Бул дүйнөдө жазага тартылбаган киши кыямат күнү жазага тартылат. Макулбу? Биз ошону билейли. Биз ойлобойлу, азыр көрбөй калды, билбей калды, болду, кутулдук деп. Жок, кутулбайсың, ким болбосун. Адам өлтүрдүңбү, сүзүп өлтүрдүңбү, сен күнөөкөрсүңбү, качып кеттиңбү, кутулдуңбу, мыйзамда. Кыямат күнү сен ошого жазага тартыласың. Макулбу? Кыямат күнү бул дүйнөдө мисалы адамды сүзүп, атайлап сүзүп өлтүрүп кеткен киши качып кеткен же кутулган. Бул киши бул дүйнөдө кутулганы менен кыямат күнү Алла Тааланын астында Алла Таала өзү ага адам өлтүрдү деген статья менен кылмыш ишин козгойт. Макулбу? Ошону билейли биз. Кандай күнөө болбосун. Демек биз немеге кирейли? Адеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айтты. Иякум аль-джулус фи турукат деди. Көчөлөрдө олтурбагыла деди. Көчөдө отурбагыла деди. Дегенде Алланын элчиси эмне болот? Биз жөн эле отурабыз, сүйлөшүп отурабыз деди. Көчөдө сүйлөшүп отурабыз дегенде Пайгамбар саллаллаху айтты, анда эгер силер баары бир отурам десеңер, анда ошол жолдун, көчөнүн акысын бергиле деди. Дегенде сахаба сурады, жолдун акысы кандай деди. Дегенде Пайгамбар эмне деди? Гаддул басар, көздү сактоо. Көздү сактоодо биз жат аялдарды карабашыбыз керек да. Ошондуктан эркектер баягы 5-6 эркек туруп алып кээде адамдар жолду тосуп алат, аялдар өтө албайт мисалда. Биз эгер баары отурам десеңер, анда мындай оолак жерге отуруп, же аялдар өтө турган, кыйналбай өтө турган жерде отурушубуз керек да, макулбу? Мисалы аялзат уяттуу уяла турган болгондуктан ал баягы эркектерди аралап өткөндөн уялат да, көп жүргөн аялдар. Ошондуктан биз же тетири карап отурушубуз керек. Макулбу? Эгер баары отура турган болсо. Көздү сакташ керек. Анан мына жат аялга короо маселесинде мен бир немеге токтолоюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, мен эмеде ошол мияраж түнү бир Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 тозокту көргөн да, баарыбыз билебиз. 5 тозокту көргөн, 5 тозок бар азыр. 5ти көрүп, 5те бир чоң бир сарайды көрдүм дейт. Анан сарайды көрсөм, бир ошол кыздар кызмат кылып жатыптыр дейт да. Анан мен барып, силер бул мен сурадым дейт, бул кимдин үйү дедим дейт да. Десем бул Умардын үйү деп айтты дейт. Дегенде мен Умардын кызгануусун эстеп,
баягы үйгө караган жокмун дейт да, үйдүн ичиндеги аялгачы. Дегенде Умар радыйаллаху анху айтат: "Алейка агар я Расулаллах, мен сизге кызганмакмынбы" дейт да. Көрүңөрбү? Демек, баягыдай бизде кээ бир туура эмес түшүнүктөр бар. Дос доско кызганбаш керек деп, досу менен чогуу баягы аялдар менен чогуу бир дасторкондо отурган бул шариатка туура келбейт. Макулбу? Эми бизде балким кээ бир үй бүлөлөрдө бул адат болуп калган, но биз ошондой туура эмес адаттарды акырындык менен шариатка ыкташыбыз керек да. Макулбу? Баягыдай дос достон кызганбайт деп андай эмес. Эркек киши аялын кызганат, баарын ким болбосун. Макулбу? Көзүңөрдү сактагыла деди. Анан кафул аза, башкаларга зыян келтирбегиле деди. Вараддис салам, салам берсе алейке аласың. Ассаламу алейкум десе ва алейкумуссалам. Салам айтууда кандай салам айтса ошондой жооп беребиз, же мүмкүн болсо дагы жакшыраак. Ассаламу алейкум десе ва алейкумуссалам ва рахматуллахи. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Толук, ва баракату десе ва баракатуху деп айтышыбыз керек. Анан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху десе ва алейкумуссалам деп адепсиздик да, толук айтасың. Кандай үндө айтса ошондой үндө. Катуу айтса катуу, укулуктуу айтса укулуктуу жооп беребиз, акырын айтса акырын. Ошого да ошондо эске алабыз. Анан мечитке киргенде салам айтпаган жакшы дейт алымдар. Эмне үчүн? Себеби мечитте бирөө намаз окуп калат, намаз учуру, же болсо бирөө Куран окуп жаткан болот. Анан Куран окуп жаткан кишини сен Курандан тосуп атасың да. Анан ага сага жооп бербесе, анда эки жагы тең ал кыйналып калат да. Себеби Куран окуу бул Алла менен байланыш да. Адептери бар. Анан вал амр бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыюу. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыюу бул бир гана дават күндөрү, даватка чыкканда гана болбойт. Аны мен чектебешибиз керек биз. 3 күн, 40 күн, 4 ай, 1 жыл, канча число, канчалык цифра күн болбосун, мөөнөт. Биз даватты жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюуну дават менен чектешибиз керек. Биз ошону ошолто үйрөнүп келгенден кийин күнүмдүк жашоого айлантышыбыз керек. Максаты ошол. Сен жумушка бардың, ал жакта туура эмес иштер болуп атат. Сен айтышың керек, бул туура эмес деп. Протоколдор бурмаланып атат, айт, протокол туура эмес жазылып атат, туура эмес мыйзамда жазылып атат, аны айтышың керек сен өзүң функцияңа жараша. Жумушта кандай туура эмес иштер болсо, кайсы жумуш болбосун. Базарда шеригиң тараздан урдап атат, сен айтасың, урдаба, бул күнөө болот, кандай күнөөлөрдөн биз да мүмкүн болушунча тыйышыбыз керек да. Ошол. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Ла та'мурунна бил ма'руф ва ла танхауна анил мункар дейт. Силер жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыясыңар, андай кылбасаңар, ла юсаллитаналлаху алейкум ма ла яхафукум дейт. Алла Таалам силерден коркпогон, Алла Тааладан да коркпогон бир залымды үстүңөргө башчы кылып коет. Ошондо солих кишиңер, жакшы кишиңер араңардагы дуа кылышат, алардын дуасы кабыл болбойт дейт. Анан ушул хадис ар түрлүү риваяттарда айтылыптыр. Бир риваятта ошол жолдун акысын айтып атып, жакшы сөз дептир. Хуснул калам, жакшы сөз сүйлөш керек, көчөдө адамдарга. Дагы бир риваятта эмне дейт? Иршадус сабил, бир жолоочуну, мусафирга жол көрсөтүү. Мисалы бирөө келип сурады, Советский көчө каякта, Московский каякта деген келип бар, билсе деле билбейм деп коет да. Жок, сен билсең айтып кое бер, макулбу? Сооп болот. Анан адашса туура жол көрсөтүп, анан жардамга муктаж кишиге жардам берүү, анан дагы бир риваятта эмне дейт? Ташмитул атис, баягы чүчкүргөндө, иза хамидалла дейт. Эгер чүчкүргөн адам алхамдулилла деп айтса, ага ярхамукалла деп айтуу. Чүчкүрүү боюнча айтып кетейин. Чүчкүргөндө бизде ак чүч дейт, Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп үйрөткөн? Эгер бирөө чүчкүрсө, алхамдулилла деп айтсын. Алхамдулилла. Макулбу? Себеби кээ бир азыркы илим айтат, адам чүчкүргөндө ошол учурда жаны чыгып кетүүсү ыктымал бар экен да. Чүчкүргөн учурда ошол көз иримемде адамдын жаны чыгып кайтат деген дагы бир эмелер бар. Сөздөр бар да.
Bunu kээ бир алымдар китептерде айтып кеткен, белгилүү. Ошондуктан бул адам биз шүгүр келтиришибиз керек да. Алла Таалага ошол максатта алхамдулилля деп, Аллага шүгүр. Ким түш көргөндөн кийин алхамдулилля деп айтса, биз ага эмне дейбиз? Ярхамукалла. Алла Таалам сени мээримине алсын, ырайымына алсын деп айтабыз. Анан мен түш көрдүм, алхамдулилля дедим. Мисалы сиз ярхамукалла дедиңиз, мен кайрадан дагы сизге жооп кайтарам. Яхдикумулла ва юслих балакум. Ошону биз хадистерден жаттап алайлы, макулбу? Бул жакшы деп. Ак чүч дегенден жакшыраак да. Анан эгерде бул шарты бар, алхамдулилля деп айтса. Алхамдулилля деп айтпаса, биз унчукпайбыз. Макулбу? Алхамдулилля деп айтыш керек. Угузуп айтыш керек. Угузбайт. Алхамдулилля дегенде угузуп айтабыз. Наркы киши мага кайрадан жооп кайтарыш үчүнчү. Макулбу? Сырттан айтабыз алхамдулилля деп. Айтпаса ярхамукалла дебейбиз да. Баягы немеге татыктуу эмес деген сыяктуу да, кыйыр түрдө. Анан эгер алхамдулилля дебесе, анда ошол ак түш деп коебуз да. Макулбу? Алхамдулилля дебесе ак түш деп. Биз азыр жолдун немесин айтып атабыз, жолдун адептери. Ошондой эле жолдун адептеринде дагы бир риwayatта не деп келиптир? Мына зулум чеккен, зулум тарткан кишиге жардам берүү. Сен көрдүң, бир мисал аябай күчтүү бала, бир алсыз баланы уруп атат да. Анда сен барып баяга жардам беришиң керек да. Пейгамбер хадисинде дейт, бир тууганыңарга, бир тууган мусулманга зулумдук кылып жатса деле, зулум тартып жатса дагы жардам бергиле деди да. Сахабалар айтты, эми биз ал киши зулум тартып атса, билдик кантип жардам беребиз. Мисалы бирөө уруп атса, барып эме кылып, бирок ал зулум кылып жатса, кантип биз ага жардам беребиз деди да. Дегенде ошолну зулумдуктан тартасың деди. Макулбу? Биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Кээде бир кишини жакыныңды зулумдуктан тартсаң, ал капа болот да. Сен неге мага жардам бербей, мага мындай колдоо көрсөткөн ордуна ушундай кыласыңбы деп капа болот. Жок. Сен туура эмес кылып атпайсыңбы? Туура эмес кылган адамды биз тосушубуз керек да. Бирок туура эмес кылган кишини тоссоң, ал сени жаман көрөт. Адамзаттын табияты ошондой. Вала тухиббуна насихин деген Куранда. Бир пайгамбар дейт, силерге жакшылык кылган, жакшы сөз айткан, ак сөз айткан кишилерди, насаат берген кишилерди не жакшы көрбөйсүңөр дейт. Бул адамзаттын табияты, бирок биз ошондой кыла беришибиз керек, макулбу? Алар жек көрсө деле. Имам Навави, мына ушул биз азыр окуп аткан Риядус Салихин деген Момундар бакчасы деген китепти, хадистерди жыйнаган ушул автор, ушул бир хадиске эме токтолуптур. Баягы неме деген сөзгө. Зыян келтирбөө. Башкаларга зыян келтирбегиле деди го. Хадистечи, жолдун акысы. Буга эмне кирет деди? Буга гыйбат кылуу кирет деди. Ошондуктан биз гыйбат кылбашыбыз керек. Кээ бир адамдар отуруп алып бирөөлөрдү гыйбат кылат. Ушакчы баягы бир ушакта бирөөлөр жамандап, бул аябай жаман. Гыйбат кылууну Алла Таала эмне дейт? Аюхиббу ва ла ягтаб ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла дейт. Аюхиббу ахадукум ма я'кулу лахма ахихи майтан факарихтумуху дейт. Силер бир тууганыңардын этин, ошол өлүмтүк этин жегенде жакшы көрөсүңөрбү дейт. Эч ким жек көрөт баары элечи. Силер да жек көрдүңөр дейт. Ошол бирөөдү гыйбат кылуу ошол адамдын өлүмтүк этин жеген менен барабар да. Ал киши кийин кыяматта баягы кишилерден сооп алат. Гыйбат кылуу менен биз ал кишинин соопторун, күнөөлөрүн өзүбүзгө алабыз да, Кудай сактасын. Бирөө жөнүндө жаман күмөн кылуу. Кабар жазат, мына эмне мындай кылган, андай мындай бирөөгө жардам берсе, мына бул эми биз эл көрсү үчүн эле жардам берип атат. Андай мындай жаман күмөн кылуу болбойт, макулбу? Бизде тилекке каршы жаман күмөн кылуу аябай көп тараган. Бирөө жөнүндө жаман ойлоо,
Бул күнөө болот. Ойлоп коюу. Инне бa'da zanni ism дейт Алла Таала Куранда. Кээ бир ойлор күнөө деген да. Бул кандай ойлор? Жаман күмөн кылуу. Сен айт бир мисалы автобуста бара жатып бир бала ордунан турбады да. Анан жаш бала жаш болуп алып туруп орун бербейт. Туруп койсом эмне болот дедиң. Анан бир аздан кийин карасаң ал оорукчан болуп чыкты. Же мүмкүнчүлүгү чектелген. Сен күнөөкөр болдуң да. Ашыкча күнөө да бул. Күмөн кылуу бул ашыкча күнөө, эч кимге кереги жок да. Жаман ойлодуңбу? Сен ойлогонуң туура эмес болуп калдыбы? Күнөө болот. Этет болушубуз керек. Бирөөлөр жөнүндө мисал бирөө айтты да, ушундай болуп калды, кечирип коюңуз деди. Анан бул дайыма эле жалган айта берет деди. Бирок ошол учурда эгер ал жалган айтпай чын айткан болсо, сен күнөөкөр болосуң. Этет болойлу. Анан ошондой эле ыза келтирүүгө эмне керет деди? Ихтикар бa'dil марин, башка бирөөлөрдү мындай карап баягы жолдогуларды көрүп, аларды кемсинтүү. Тоготпоо, кемсинтүү, бул ички сезим, бул деле күнөө болот. Анан ошондой эле тадыйкы тарик, жолду кысуу. Жол кысуу, өзүң туруп алып кысасыңбы, машинаң менен кысасыңбы? Бул деле ошол баягы ыза келтирүүгө кирет да. Анан бешинчиси эмне дейт? Ошондой эле эгерде баягы жолду тосуп алган жолдун четиндеги кишилерден бирөө өтөйүн десе, алар өтө турган кишилер алардан корксо. Мисалы өтөйүн дейт, алар мисалы не деп коет? Мисалы каракчыбы, бандитпи, мисалы да жаман адамдар, араккорлор, анан ошолор деле ыза келтирген болот да. Эми биз баарыбыз билебиз, баягы ошол жол кырсыгынан көптөгөн адамзатка эмелер көп залакасы бар, бардык тараптан. Мисалы биз самолет менен учкан кооптуу дейбиз го. Бирок статистикага карасак, эң ошол машина менен самолет салыштырганда самолетто коопсуздук баягы кооптуу эмес да. Авариялар азыраак болот. Эми ал жерде авария болгондо бир заматта 200-300 киши каза болуп калат, бирок бир жылдык статистика эсептегенде көп адамдар машинада көп каза болот да. Миң. Анан өлүм маселесиндечи атайлап өлтүрсө биз билебиз, ислам шариятында өлүм жазасына тартылат. Ал эми атайлабай өлтүрсө бизде шибхул амд дейт, атайлаганга окшош турган деп. Атайлабай деле өлтүрүп койсо бизде шарият боюнча кун төлөш керек. Кун төлөгөндө 100 төө берет. Макулбу? Бизде азыркы мыйзамда жок, билесиздер. Кунду жоюп салышкан. Бул дүйнөдө кун бербесе, кыяматта ал киши кун төлөйт да, макулбу? Кыяматтын валютасы бул сооп күнөө. Анан кун төлөйт 100 төө. Ага кошумча 2 ай үзгөлтүксүз орозо кармап берет. Ошондо Алла Таала ал кишинин тобосун кабыл алат. Адашып деле өтүрүп койсочу. Мисалы авариядан кээ бир учурларда бир үй бүлө толук өлүп калган учурлар бар, Кокустуктан ошол, кокустуктан өлтүрүп койсо деле кун төлөйт, анан 2 ай орозо кармап берет. Кун төлөбөсө кыямат күнү төлөп берет. Сөйп атайласа өлүм жазасы да. Андан мисалы ошол авариядан канчалаган адамдар мисалы майып болуп калат, өмүр бою больницага каттай турган болуп калат. Булар аябай кесепети оор да. Ошондой адамдарга Алла Таалам шыпасын берсин, ошол үй бүлөлөргө жеңилдик берсин. Канчалаган жаш балдар жетим калат, аялдар жесир калат, Анан машина айдаганын адептерине кирели. Биринчиси бул баарыбыз билебиз, машинаны ошол права алган киши айдоо күбөлүгү бар, Аны айдаш керек да. Муну баарыбыз билебиз. Эгерде мисалы бирөөнүн жаш баласы
Жашы жетпеген бала алып атасынын машинасын алып сыртка чыгып айдап бирөөнү сүсүп алды же машинасын сүсүп салды, бир зыян келтирди. Не болот ошондо? Машинанын ээси. Ал бала атасынан сурабай күлүштү алып чыгып айдаган. Атасы, макулбу? Анан бул жаш бала, жаш бала да бул кечирип кой, андай кылбайбыз эми деп. Мейли кечирет, бирок аны ким оңдойт ал машинаны? Туура, бирөө оңдош керек да. Ошондуктан атасы ооба, атасы не ошол төлөп берет, макулбу? Ошондуктан биз мына правалардан алдың баягы бүт эрежелерин үйрөнүшүбүз керек да. Анан кээ биркилер сатып алат. Права сатып алган күнөө болот. Макулбу? Күнөө болот. Себеби бул жалган күбөлүк да. Ал права бергендер толтурат анкета. Ушул датада бизде окуду, мындай кылды, тиги машинаны айдады, бул машинаны айдады деп бүт немесин толтурат. Булар баары жалган күбөлүк. Жалган күбөлүк эң чоң күнөөлөрдүн бири, макулбу? Тобо кылыш керек. Эми ошол күнөө кылды да ошол учурда, макулбу? Анан кандай? Күнөө кылбаса. Жок, сатып алуу өзү күнөө. Макулбу? Себеби алдап атпайбы? Ал жалган күбөлүк да, ал окуду деп берип атпайбы? Жөн эле берип коймок беле. Окуду деп берип атпайбы? Күнөө баары ошо күнөөкөрлөр баары. Биз биз мындай да, күнөө деп билишибиз керек да, макулбу? Адалдабашыбыз керек эч качан. Себеби күнөөлөрдү адалдоо менен башка күнөөлөрдү биз кылып атабыз да. Ошондуктан биз качан күнөөнү күнөө деп сезгенде, ошондо биз күнөөнү азайтабыз. Күнөөнү азайтуунун биринчи кадамы күнөөнү сезүү. Биз күнөөнү сезбейинче биз башка күнөөлөрдөн токтолбойбуз да. Акылбы? Тобо кылганда Алла Тааладан кечирим сурайт. Анан экинчи буну кайталабаш керек, экинчи башка бирөөлөргө права жасап бербеш керек. Макулбу? Ошол. Анан эрежени үйрөнүш керек. Кайрадан барып, баягы жерге барып, кечирип коесуздар, ушундай экен, мен толук үйрөнөйүн, окуйын деп кайрадан окуш керек. Макулбу? Барып окуп, себеби адамдар көп дагы эле билбейт да. Мына мисалы, бизде азыр мына магистрал бар, анан профсоюзный бар, эки тараптуу эң белгилүү чоң көчөлөрдөн. Мисалы, профсоюздан келе жатасың, Жибек жолу жактанчы. Келе жатып, Месарошага бурулуп атасың да, солгочу. Бурулуп атканыңда, нар жактан бирөө келет дагы биринчи жакты тосуп алат да, мына жакты. Сен мындай буруласың да, ал келип мындай тосуп алат да. Бияка айда десең, жок, сен бияка тур. Мен бияка туруп алсам, мунун жолун тосуп атпайынбы? Макулбу? Ошондой элементар немелерди билишпейт да. Ошону үйрөнүш керек, макулбу? Жол эресин эми сатып алган болсо, Кудайым өзү кечирсин, бирок үйрөнсүн, милдеттүү түрдө, макулбу? Дагы 20 минут бар го. Эмне болуп атат? Мелодия. Андан кийин машинаны айдардан мурун баягы баарыбыз билебиз, эки жагын карап, дөңгөлөктөрүн, немесин, астын, артын, мисалы кээде мышык, ит бир болуп калат, же жаш балдар болуп калат, булар баары эске алыныш керек, мун этет болушубуз керек, Кээде кээ бир адамдар билбей өзүнүн балдарын депсе болот, тилекке каршы. Башка балдарын сүсүп алат, Кудайым өзү кечирсин. Мына ушундай адептерге биз маани беришибиз керек да. Макулбу? Анан буну мындай эле бир баягы динсиз адамдар жазган, бизде илгери аксакалдар неме дейт эле, муну орустар жазган, орустун сөзү депчи. Андай эмес. Бул адамзат өзүнө пайда келтирген мыйзамдар да, жоболор. Биз буга баш ийишибиз керек. Адепке баш ийишибиз керек. Пейгамбар эмне дейт? Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак дейт. Мен адеп ахлактардын эң жакшы жогорку адеп ахлактарды толуктоо үчүн пайгамбар болуп жиберилдим дейт да. Анан үчүнчүсү баягы ремен тагыш керек.
макулбу? Ремен тагыш керек. Бул да баягыдай себепкер болот да, макулбу? Себепчи болот да, жеңил аварияларданчы. Кээ бир мамлекеттерде башка бирөө, мисалы бирөө айтат, Европада жашаганда эме кылыптыр. Жашаган жердеги кошунасы, айылдашы немеге гаиге барып арызданыптыр да. Мен ушул киши, менин кошунам ремен такпай айдайт айылдын ичинде депчи. Анан ошонун негизинде ага штраф келиптир да. Штраф жазылып, ошондой бирөө эмеге күбөлүккө турду, айтты, сизге биз штраф жаздык депчи. Камера эч нерсе жок. Анан баягы киши ойлонуп, биз жактан барган эсенгеден, бул кандай? Анан айтты, кааласаңыз, эгер соттошсоңуз деле болот, ушул негизинде деп. Анан ал ойлоптур, мен барып соттошсом, ал канча убакыт созулат. Андан көрө мен төлөп коюп уже жазылып калган да, штраф депчи. Ошондуктан биз деле мен сунуштайт элем да, биз элге деле мисалы жол кыймылын эме кылган ички иштер министрликпи, ошолор карайбы? Ошолор бир программа жасап, бизге жөнөкөй жарандарга бир программа жасап койсо, биз ошол жактан түз кирип, түз эфирде видеого же сүрөткө тарта турган кылып жүктөй турган бир эмесин кошуп койсо жакшы болот эле да. Себеби азыр мисалы өзүң немеден жүктөсөң, балким аны архив деш мүмкүн да ал кишичи. Жок, бул архив баягы Snapchat бар го, ошол сыяктуу түз эфирди бир гана камерадан түз алып бере турган бир программа жасап койсо, ошо менен биз баягыдай мыйзам бузууларды биз жөнгө сала алабыз да. Анан саткын болбойт. Бул саткындыкка кирбейт. Себеби бул жарыя да, элдин баары көрүп турат. Макулбу? Саткындыкка кирбейт. Биз ошол саткын болуудан аябай коркот биздин адамдарчы. Бирок кээде саткын болуп калбайын дейт дагы, ал соучастник болуп калып атпайбы? Бул дүйнөдө же кыяматта. Ошол саткын болом деп корккондор кыямат күндө кээде Алла Таала алардын үстүнөн соучастник деген статья негизинде кылмыш ишин козгойт да. Макулбу? Күнөө болот? Биз күнөө дешибиз керек. Аны ким берсе делечи, макулбу? Себеби бизде шариятта эмне үчүн муну кайра айтам? Себеби бизде кээ бир күнөөлөр бар. Ал-ма'лум мин-ад-дин бид-дарура. Бардык мусулмандар билгенге милдеттүү болгон күнөөлөр бар да. Анын өкүмүн өзгөртүү адамды динден чыгарат. Мисалы ширк кылуу, намаз окуу, орозо, зекет, ажылык, арак ичүү, адам өлтүрүү, зина кылуу, жалган айтуу, баары билген сооп күнөөлөр баары билет. Исламга бүгүн келме келтирсе деле, кыскасы баары билет да, макулбу? Ошондой өкүмдөрдү өзгөртүп, алар эсептелүү. Адамды динден чыгаруу, адамды мусулманды динден чыгарганга чейин барат да. Макулбу? Ошондуктан биз күнөөнү дайыма күнөө деп сезишибиз керек. Ал пара берген болот да. Макулбу? Пейгамбар саллаллаху пара бергенге пара алганга Алланын каргышы болсун деген. Себеби эмне үчүн бул жазбай коюп атат да, же тетири жазып атат. Пара бул кээ бир алымдар эмне дейт? Акты кара деп, караны ак деп кылып. Нарушение кылса, нарушение кылбады, нарушение кылбаса, нарушение кылды деп. Ремен тагуу, андан кийинкиси биз адамдын жанын улуктугун сезишибиз керек да. Бул жөнүндө баягы мен буга чейин айтып кеттим, макулбу? Бул жан, бул кайсы жан болбосун, тирүү жанды сыйлашыбыз керек, анын кадыр баркы бар. Алла Таала жараткан. Адам болобу, айбан болобу, макулбу? Ошону биз сезишибиз керек. Алла Таала Куранда эмне дейт? من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا дейт. Ким бир адамды баягы жазага тартуу, боюнча эмес, же болбосо жер бузукулук, жер бетинде бузукулук кылуу максатында бир адамды өлтүргөн болсо, ал ошол адамзаттын баарын өлтүргөн сыяктуу болот дейт да. Çünkü ошондон биз этеп болушубуз керек. Бул жөнүндө айттык. Анан 5-нчиси бул
баягы чектелген ылдамдыктан скоростон өтпөө. Мисалы бизде 60. Кээ бир жерлерде 80-90. Азыр 90га көтөрүлдүбү, трассада? 90, 90. 90дон ашык жок, Алымдар айтат, кээ бир мамлекеттерде 120 чет өлкөдө. Алардын жолдору жакшы да, макулбу? Ошол чектөөдөн ашып авария кылса, атайлаган өкүмүн алат. Адашса деле. Сен чектен аштың да, анан адашып кеттиң, атайлаган өкүмгө кирет деген да. Чектен ашып, скорость катуу айдап, адашып өзүн өлтүрүп өлүп калса, өзүн атайлап өлтүргөн өкүмүнө кирет да. Мен бир жолу айрыкча жаш балдар биз этет болушубуз керек да. Жаш балдар баягы энергичный болот го, кызуу кандуу. Бир эмеге отурдум, айрыкча степ айдагандар, аябай жулку айдады, эми жөнөгөндө. Мен айттым, мен акырын айдабайсыңбы десем, айтат, анан качан жетебиз дейт. Биз мына кандуу жолго түштүк го дейт. Мен айттым, сага кандуу жол болсо, мага кансыз эле жол бул. Этият, мен де түшүп калдым баары семья мененчи. Аябай жинденди. Туура эмес да бул. Кандуу жол деп эле кандуу эмес. Кандуу эмес, макулбу? Адамдардын мал мүлкүн, жанын биз сакташыбыз керек, этет болушубуз керек да. Ошондуктан баягы ылдамдыкты сакташыбыз керек. Ошондой эле кийинкиси бул баягы немелерди светофорго башыйуу. Светофорго башыйуу бизде баягы макрух экиге бөлүнөт да. Макрух караха танзихия, жеңил макрух, анан макрух караха тахримия, арамга жакыныраак макрух, анан кийин арам. Анан макрухту, жеңил макрухту бизде жаман болот деп коебуз да, кылба жаман болот дейбиз. Бул эми илимий бөлүнүшү да. Эми биздин имамыбыз, имам Абу Ханифа рахматулла алейхи, бул баягы арам, адал, макрух дегенде бул аябай катуу немелерди койгон да, талаптардычы. Кайсыл учурда бир өкүм арам болот, анан кайсыл учурда важип болот, кайсыл учурда фарз болот, баягы усулу фикх илиминде. Бул бизге окшогон карапайым элге тиешеси жок, макулбу? Биз макрух дедиби аткарбашыбыз керек. Жеңил макрухпу, оор макрухпу, макулбу? Себеби оор макрухту арамга жакыныраакты. Анын шакирти арам деп эле айтат, ачык элечи. Мен светофорду ошентип түшүндүрөм. Светофордо жашыл өчүп жанганда өтүү макрух болот да. Макулбу? Светофор жанат, эми өчүп жанганда жашыл макрух болот өткөн. Жеңил макрух бирок күнөө болбойт. Сары жанганда өтүү бул макрух карах тахримия деп айтам. Арамга жакыныраак макрух. Макулбу? Күнөөкөр болот. Сарыда өткөн күнөөкөр болот. Кызылда өтүү ал арам болот. Бирөө кызылда өтүп сүсүп алды. Күнөөкөр. Макулбу? Толук күнөөкөр. Бул дүйнөдө жазага тартылбаса, кыяматта жазасын алат. Андан кийинкиси машина айдаганда баягыдай алаксызда турган эмнеден этет болушубуз керек. Макулбу? Телефон колдонот, сүйлөшөт. Кээбиркилер сүйлөшүп алып акырын айдайт. Ал турас, эми шаарда 60га чейин айдайсың да, ал болсо 20-30да айдайт. Элдин баарынын артында күттүрүпчү. Адепсиздик бул. Адепсиздик. Троллейбус, маршрутка айдаганда. Ооба. Алар бири-бирин неме кылып кетет да, маршруткада калат. Атаандашып, ким каяка жетти деп. Маршруткага өзүнчө токтолобуз го. Анан неме? Кийинкиси эмне? Баягыда чарчап калган учурда айдабаш керек машинаны. Чарчап калып, уйкусу келип, көз ирмемде канчалаган авариялар болуп кетип атат, Ооба, бул башкаларга ыза келтирип атат. Өзү күнөөкөр, анан башкаларды дагы музыка укпаган адамдар бар да. Музыка уккан адамдар бар да. Аларды да күнөөкөр кылып атат да.
Muzika уккан эми ар ким ар нерсе илеши мүмкүн, бирок музыка уккан ошол болбойт деген алымдардын сөзүн колдоном да мен, ошого карманам. Себеби эми сен кантип далил издеп, тияк бияк кылып неме кылбаганыңмы? Том китептерден изилдепчи, бир нерсе кылып, бир шултоо андай мындай деп. Баары бир эми музыка уккандан адам мисалы элестет, бир сакалчан молдо киши мисалы музыка угабы мисалы да, өзү деле уялат да элдин жанында музыка уккандан мисалы. Ошол Пайгамбар не дейт? Ал-исму ма хака фи нафсик дейт. Сен ва тахаф ан ятали алейхи нас дейт. Адамдар көрүп жүрөгүңдө мындай кичине бир мындай бир кандай бир эмеси болуп, бир маселени, мисалы музыка. Анан адамдар ошол абалда сени көрүп калуусунан сен мындай корксоң, уялсаң, мына ошол күнөө деген да. Адам баары сезет да. Музыка боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып коюн. Хадисте айтат: لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف дейт. Мен үммөтүмдө ушундай бир адамдар пайда болот дейт. Алар ястахиллун, адал кылышат дейт. Эмнени? Ал-хира, зина кылууну, вал-харира, жибек кийим кийүүнү эркектер үчүн. Вал-хамра, арак ичүүнү, вал-маазиф, музыкалык аспаптарды колдонууну. Бул хадисти биз окуганда ошол хадис устазыбыз доктор, профессор айткан, мына ушул хадистин кээбиркилер бул хадис алсыз тепа деш мүмкүн дейт, бирок башка шахиди бар, башка бир жол менен сахih даражасына жетет деген ушул хадис. Ошондуктан мен ушул хадиске амал кылам да. Ястахиллун дегени бул адал кылып алышат деген. Анан эми бул музыка маселеси, ар ким кээде адам өзү кылган күнөөнү адалдаганды жакшы көрөт да. Биз адалдабашыбыз керек, макулбу? Күнөө кылсаң кыла бер, маселе эмес. Аны адалдага да. Анан машинаны токтоткондо туура токтотуу. Кээбиркилер үйүнүн жанында парковка бар, ортого коюп коет. Аны аварийка жандырып, бирнерсе аварийка жандырып койдуңбу? Сен аварийка жандыруу маселе чечпейт аны мененчи. Макулбу? Кээбиркилер бурула турган жерге токтотуп коет. Нар жакта остановка бар. 20 метр артка айтаса, остановкага токтотсо болот. Мисалы мына сен бурулайын деп 3-чү полосада айдап атасың, барсаң машина аварийка жандырып токтоп турган болот да. Дүкөнгө түшүп кеткен. Анан сен кайрадан солго айдайын десең, сенин бул жактагы кишиң 60та кетип атат да. 60тагы киши анан сен кантип ал сен өтүп кетсин деп токтосун. Анан пробка жаралат, макулбу? Ошондуктан туура токтотушубуз керек. Азыр ага токтолобуз. Анан жаш балдарга ачкычты бербеш керек, ошондой эле акылы жокторго. Бул не машина айдоонун баягы немеси болду да, баягы кесиптик деп коет, инструкциялары болду. Эми как адеп акылак жагынан адептери бар да. Бул биринчиси машинаны текеберленбей айдашыбыз керек. Акылбы? Кээбиркилер бар, глушительдерди неме кылып алып, текеберленип, бүт баягы адамдар уктап жаткан учурда катуу басып, бул адепсиздикке кирет. Анан кээбиркилер кымбат машинаны айдайт, текеберчилик үчүн. Бул деле күнөө, макулбу? Баягы немелерге токтолбой коелун, далилдерге. Убактыбыз азайып калды. Кийинкиси мусулманды коркутпоо. Адамдарды коркутуп, кээбиркилер каттуу айдап жаныңа келип тормоз басат. Коркутат да, тамашалайт. Адашып кетсең, сүзүп аласың. Мусулман өлүм менен, баягыдай зыян, бычак менен, кылыч менен тамашалашкан болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээбиркилер бычак менен тамашалайт да. Болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте не деген? Ла юширу ахадукум ил ахихи бис-силах дейт. Эч кимиңер өзүнүн бир тууган мусулманына кылыч, курал менен курал кезебесин дейт. Миздүү. Бул хадис. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. Силер билбесиңер, балким шайтан аны түртүп жиберет даган, ал баягы өлтүрүп тозокко кирип калат дейт да. Макулбу? Ушун неге тилекке каршы бизде коомчулук ошону билбейт экен да. Кээбиркилер чоң болсо деле бычак менен тамашалап эме кылат да, болбойт.
Ошондой эле машина бул ошо бычактан дагы 5 метр да. Анан дагы бир адеп бул немеден машинанын терезесине бир нерсени ыргытуу. Бир мамлекетте, адашпасам Америка кайсы жерде жаш балдар, жигиттер маркетте неме сатып алып, акарачка. Анан бирөө алып, эмне кылабыз муну биз сапарда жүрсөк деп туруп анан ыргытып жибериптир да терезеден. Ыргытып жибергенде ал барып артындагы кишиге тийип, анан эме башына тийипти да, жүзүнө, бетине. Анан ал больницага түшүп калып, кийин милиция эме кылып тактап, анын караса чек бар экен, чектен карап, анан камераларга кайрылып баягы балдарды таптырлар да. Ошондуктан биз этет болушубуз керек, макулбу? Анан бизде адепсиз адамдар бар, машинадан түкүрөт да, бул аябай жаман. Макулбу? Биз түкүргөндү калтырайлы, бул жийиркеничтүү эме да, жорук. Анан бул кийин ошол киши чет өлкөгө барып калса, бул аябай жаман. Кээ бир мамлекеттерде түкүргөнгө штрафтар бар. Анан бизде деле ошентип түкүргөнгө штраф эме кыла десек, элдин баары мыскылдап эме кылышты, ошол мыйзамдычы. Ошондуктан көрүнгөн жерге түкүргөн болбойт да. Түкүрсөң деле мындай жолдон башка жерге түкүрүп, буту менен депсеп же көрүнбөгөндөй кылып жийиркеничтүү да. Анан кийинки адеп бул эмне? Адамдарга жылмаюу, салам айтуу, жылмаюу, бул деле садака. Анан жакшы машина айдаганда жакшы кулук мүнөзүбүздү көрсөтүү. Биз бул жерде жакшы отурабыз, адептүү отурабыз, бирок машинага отурганда эле баягы шайтаныбыз кармап калат да. Жинденип эле, сигнал басып эле, эмне айда деп кыйкырып өкүрүп, сигнал 1 секунд болсо деле бакырып ултура эмес. Анан ошондуктан биз ушундай эмелерден сактануу үчүн биз ошонун себептерин кылышыбыз керек. Мисалы, багымдат намазын жамаат менен окуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким багымдат намазын жамаат менен окуса, кечкиргенге чейин Аллахтын коргоосунда болот деген, Үйдөн чыгып атканда дуаларды окуу, Бисмилля таваккалту алаллаху ла хавла ва ла куввата илля билля. Ошолорду дуа, ошондой эле Аллага тобокел кылуу, аспаптарын колдон. Анан сен мисалы кышында летний дөңгөлөк менен Кудайга тобокел кылгандын күнөөкөр болосуң. Макулбу? Кантип летний ал жылма менен кантип сен кышында айдасың? Ал күнөө болот. Макулбу? Тобокел кылганда сен аспаптарын колдонуп, анан тобокел кыласың. Анан машинага отуруу эмесин эме кылыш керек, дуасын окуш керек, машинага отуруу.